Рахмат, мен ветеринария кызматынын жетекчисин суранат элем. Мага менде бир суроо, микрофонду алсаңыз. Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча ветеринардык кызматта иштеген кызматкерлердин саны канча мамлекет боюнча? 1146 общий ветеринарный кызмат боюнча. Малыбыздын саны канча? Малыбыздын саны кара мал 2 миллион, майда жандык 7 миллион, бардыгы бирип общий жаныбарлардын түрүнө салыштырмалуу 20 миллионго жакын. Ошондо Ал Бишкек эми шаар мамлекеттик кызматтан тышкары 1146 дагы кошумча жеке ветеринарларыбыз бар. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Жанакы бизде парламентте талкууланган малдын оорусу боюнча айылдарда жашы улгайып калган, көп жылдан бери иштеп жүргөн, такыр эле мындай жашы улгайып калган пенсионерлер болбосо ветеринардарыбыз жок деп атышат да. Буну кантип чечип атасыздар? Бул деген азык-түлүк коопсуздугу маселесине да тиешелүү болуп атканын сиз билесиздер да. Бүгүнкү күндө ошонун үстүнөн иш алып барып атабыз. Себеби дегенде өзүңүздөр билгендей, биздин мамлекетибизде 1980 айыл бар. Ошого азыркы мезгилде болгону 1146 ветеринарыбыз иштейт. Алардын 50%тен ашыгы 60 жаштан жогорку. Акыркы мезгилдерде ушул жерлерде ветеринардык мероприятияларды жүргүзгөн адистерге ушул мал ээлеринин туура эмес болгон мамилесинин арасынан мындай жаштар келбей атат да. Ошондуктан аргасынан ушу 60, 65, 70 жаштагы неме адистерди суранып иштетүүгө мындай аргасыз болуп атабыз. Ошондо кандай мамиле жөнүндө сөз болуп атат мал ээлери тарабынан? Негизинен биринчи очередте бүгүнкү күндө мамлекеттик мал жандыктары жок, бардыгы жеке мал ээлери болуп эсептелет. Ошондуктан мамлекет тарабынан бөлүнүп берилген вакцинаны эмдөө убагында жеке мал ээлери дагы мындай ветеринарларга көмөк көргөзүш керек. Бул эми толук эле мал ээлесинде күнөө жок. Бүгүнкү күндө ветеринарлардын да жетишсиздиги биз үчүн көп кыйынчылыктарды туудуруп атат. Бирок мына азыр жаңы келген министрибиз бизге тапшырма койгон. Ушунун үстүнөн жергиликтүү бийликтер менен иш алып барып атабыз. Ветеринария факультеттери бул Айыл чарба министрлигинде туурабы? Ооба. Акылар кандай? Контрактпы, бюджетпи? Контрактта, бюджети да бар, бирок мындай чындыкты туура айтыш керек, чынында жаштарыбыз барбай атат. Мүмкүн контрактысы болгон үчүн барбайт да, контракт кымбат азыркы учурда. Может быть, бюджетке окууну бүткөн адистерибиз жерлерге барып, профилактикалык мероприятиялар жүргүзгөндө мындай барбай атышат, чынын айтканда. Сиз кандай шарттарды түзүп берип атасыз жаш адистер үчүн? Биз эми азыркы күндө мына алардын жүрүнө термочамадандарды алып берип атабыз. Анан баякындай жалмаян деген азыр каралып атат. Ошол дагы жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ошолордун иштесине шарт түзүш үчүн кылып атабыз. Эми азыр жакында сунуш. Урматтуу жетекчи, сиз туура түшүнүңүз, мен сиздерди же Айыл чарба министрлигин күнөөлөй турган позицияда эмесмин. Мен тескерисинче сунуштайт элем. Ошол жаш адистерди, университеттерди, академияларды бүткөн ветеринарларыбызды стажировкалар бар, чет өлкөлүк. Ошол тиги мал чарбасы өнүккөн өлкөлөргө, Европада бар, Германияга, кошуна өлкөлөрдө бар, эми жакын алыс өлкөлөргө, ошака жөнөтүп көрүп, мүмкүн стажировка кылып, стимул күчү менен кылсак кандай болот деп ойлойсуздар? Баары эле коркутуп, үркүтүп, күчкө салып атып, натыйжасы начар болуп атканына эми азыр сиз күбө болуп атпайсызбы? Стимул менен баш керек. Биздин мамлекетте бара турган жолубуз башкача болуш керек да. Өзгөчө жаш кадрларга. Иш барып атат. Мына Японияга барып окуп келген адистерибиз да бар. Мына Москвага барып опыт алмашып, лаборатория жагынан окуп келген адистерибиз бар. Ал силер тараптан кетип туруп, анан кайра келип иштеп атышабы? Иштеп атышат. Бишкек шаарында элеби же региондорго чыгып атышабы? Областтарда дагы бар. Мына областтык зоналык лабораторияларда иштеп атышат бүгүнкү күндө. Республикалык лаборатория. Областта кайсы лабораторияларда? Кыргызстанда негизинен 19 лаборатория бар. Кайсы областтарда? Ош областында, Баткен областында и Бишкекте, Чүйдө. Нарын, мал чарбасы көбүрөөк жерде жокпу? Жок, биз бардык лабораториядан бирден экиден адисти ар 15 күндөн окууга жөнөтүп атабыз. Бардык жерде окуп келип, ошон үчүн мына бүгүнкү күндө лабораториябыз аккредитациядан өтүп атат. Алар областта шаардын центринде отурушса, региондорго, алыска айылдарга бара турганга бензин төлөнөбү? Сөзсүз түрдө каражаттары каралган.
бир айда бир жолу барып чыгыш керек, Мониторинг жүргүзүлөт, атайын пландар бар, кварталга бөлүнгөн. Ошонун негизинде атайын мониторингтер жүргүзүлүп, жерлерге барып, лаборатория пробаларды алып жүрүшөт. Урматтуу жетекчи, мен сизден суранат элем, Чүй области боюнча ошол мониторингди, пландарды, анан кагаз жүзүндө мага сиз берген канча кесипкөй адамдарыңар иштейт, анан кайсы график менен чыгып атышат, канча каражат бөлүнөт бензинге, ошону жазуу түрүндө берип коесуздарбы мага сураныч? Макул, сөзсүз Рахмат. түрдө. Рахмат.